Салам алейкум. Былтыркы жылы уланган желтая драгана чаңдаштыруу үчүн коюлган. Былтыркы жылы 3 жолу үзүү жасаганбыз. Азыр жакынырактан мына көрсөтсөгүздөр мынакей. Мына жерде биринчи үзүү ушул жерден болгон. Андан кийин мына үзүлгөндөн кийин мына ушул бүчүрлөр пайда болду мына. Бул биринчи үзүү. Андан кийин мынакей экинчи үзүү. Ошондо бир жылда 5 бутак пайда болуп калды. 1, 2, 3, 4, 5. Азыр кантип бутайбыз? Эгерде буларды распорка кылбай турган болсок, булардын аралыктары, градустары жакын экөө бири-бирине жакын. Экөө жарышат. Ошондуктан биз распорка кылып отурбастан эле азыр ылдыйрактан кыркып коебуз. Бүчүрдү кыркып атканда көпчүлүк ушул бүчүргө өтө жакын алып коет. Ошондо бул жердеги сок күнгө чыгып кетет дагы, бул жерге жакын болуп калат. Бул бүчүргө питание келбей калып, ичиндеги бүчүрлөр өсүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бир аз жогорураак кессе болот. Кармадык, кестик. Эми мынакей ичинде калган бүчүр өсүп кетпеш үчүн ичиндеги бүчүрдү алып койсо болот. Муну кыскараак кесебиз. Кыска эле алабыз мунуки. Бул желтая драгана. Чаңдаштыруу үчүн коюлган. Сак саламат болуңуздар. Гибрид гилас сөзсүз түрдө чаңдаштыруучу коюлуш керек. Гибрид сортторго мына ушул воловой 3-чү дагы керет.